Жакында Бишкек шаарында 2017-жылдын 5-ирет билим фестивали жакында старт алмакчы. Андыктан бүгүн бизде уюштуруучулар конокто. Таанышып өтө турган болсок, Мурат Кожомкулов агайыбыз Бишкек шаарынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысынын орун басары жана кийинки агабыз Сүйүндүк уулу Данияр билим фестивалынын уюштуруу комитетинин мүчөсү жана Медер Салбек билим фестивалынын спорттук классынын координатору. Кош келипсиздер. НТС каналына кош келиптирсиздер. 5-рет билим фестивали буюрса өтөт. Эң эле алгачкы сурообуз максаты эмнеде билим фестивалынын? Билим фестивалына мен жооп берейин. Билим фестивалы 5 жылдан бери өтүп келет. Быйыл 5-рет. Демек юбилейдик фестиваль деп айтсак болот. 2013-жылы биринчи жолу Ала Тоо аянтында өткөн. Экинчи ирет Политехникалык университеттин базасында өткөн. Бул 14-чү жыл, 15-чи жыл болсо Агрардык университеттин базасында өткөн. Экологияга басым болуп, эко-фестиваль деп аталган. 16-чы жылы бул Чынжыр сыяктуу байланыш болуп өтөт. 16-чы жылы экологиядан ден соолукка өттүк. Дене медакадемиянын базасында өттүк. Эми быйыл ошого байланыш катары экология, ден соолук, анан сергек жашоо образын пропаганда кылуу үчүн быйыл физкультурныйдын базасында Дене тарбия академиясынын базасында өтөбүз 28 апрель күнү. Анан 29 апрель күнү экинчи күнү фестивалдын бир шаардык чоң майрам катары өтөт. Курманжан Датка эстелигинин ушу тегерегиндеги аянттарда 7 класска бөлүнүп, ошол жерде ушу ар багыттуу ушул дене тарбия агенттигинин Виспорт мэрия тарабынан жардамы менен биргеликте ошол жакта фестиваль өтөт. Башкы өнөктөш бул НТС телеканалы экенин баса белгилүү өтөлү. Ал эми айтсаңыздар, жаш өзгөчөлүктөрүндө токтоло турган болсок, канча жаштан канча жашка чейинки балдар катыша алат? Билим фестивалына эч кандай ушул жаш тарабынан тоскоолдук жок. Эгер катышкым келет десе эле, эшиктердин баары ачык. Билим фестивал бул акысыз чоң бир иш-чара. Аяка келип, катышып, көрүп кетсе болот. Биринчи күнү ушул жана мен айтып өткөндөй Дене тарбия академиясынын базасында өтөт. Ал жерде атайын маршруттар болот. Жөн эле келбестен атайын ушул университеттин ичинде болгон кафедра, факультет, кайсы багытта спорт болот, кандай машыгышат, бүт баарын көрсөтүп берет. Ар бир кафедра өзүнүн эшиктерин ачып, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөт. Ошол эле учурда Дене тарбия академиясынын базасында, чоң актовый залында атайын бир шаардык талкуулар болот. Ушул спорт багытында байланыштуу көйгөйлөр, же болбосо эл аралык тажрыйбалар, ошол жерден бөлүшүп, пикир алмашып, жөн эле специалисттер дагы, адистер, шаардын тургундары, анан ошол эле учурда мектепте жөн эле физкультура сабагын берген мугалимдер катышып, өзүнүн көйгөйлөрүн көтөрүп, пикир алмашып катышып кетет. Бул фестивалда дагы ушу дене тарбия жана спортко өзгөчө басым жасалыптыр. Мынакей Мурат агай, ушу эмне үчүн дал ушул нерсеге басым жасадыңыздар? Дагы эмнелер менен өзгөчөлөнөт? Бул эми мындай да, биз спорт деген бул билим менен бир тууган, даже бир туугандан жакын нерсе да. Билим болгон жерде спорт болот. Спорт болгон жерде билим болбосо спорттагы жакшы өнүгө албайт. Ошон үчүн биз мына 5 жылдан бери өтөт. Ошондон бери эле биз өзүбүздүн спорт жанынан мэрия тарабынан өзүбүздүн ар кандай салымыбызды кошуп атабыз. Өзгөчө быйылкы жылы биздин да кызыкканыбыз, булардын да ошо дене тарбия академиясына ушундай өткөрүп атканы бизге да чоң жакшы бир кызыктуу болуп атат. Анткени биз дагы мына былтыркы 16-17 окуу жылына карата Бишкек шаарында ушул окуучулар арасында мектеп лигасы деп жаңы бир баягы сайыз убагында айтылчу эмес, Спартакиада деп айтылчу. Ошонун башка бир түрүн ойлоп таап, мектеп лигасы деп спорттун 13 түрүнөн баштаганбыз. Ошону баштап мына буюрса аяктап уже жыйынтыктап атабыз. Буюрса мына 29-ында ошолордун жеңген балдарды ошол мына бүгүн инибиз айткандай ошол жерден ошолорду алып барып көрсөтүп, элге айтып, ушулар мына Бишкек шаарынын лигасынын чемпиондору болду деп ушундай чоң бир жакшы бир дагы бир жакшы оюндарды ошол жерден көрсөтөбүз. Өзүбүздүн планыбыз түзүлгөн, ал боюнча азыр иштеп атабыз буюрса. Эми дагы бир кошуп кетчү нерсе, бул мектеп менен спорт
өзүңүз спорт комитетте мисалы бизде ушул чоң тыгыз байланышта болгон эсебинен мына быйыл жылкы лиганы көрдүк. Бул лига деген ошол эле бир өзүнчө бир мындай нерсе да. Бул ушул лигага катышкан окуучулар эч жерде заниматься этпейт, спорт школго барбайт, тиги ыркорго барбайт. Просто мектептен бош калган эмелер, балдар ошолор барып катышты да. И анан дагы бул мелдештер сабактан кийин анан суббота дем алыш күндөрү өткөрүлдү. Мына биз ноябрда баштаганбыз. Мына буюрса мына ушул жума менен бүтүп атабыз. Мына эртең бүрсү күнү итабын чыгарып бүтөбүз. Ошондо спорттун 13 түрүнөн болду. Эми биринчи жыл болду да. Бирок кызыктуу болду. Ошол биздин колдон келишинче ошол балдар жана компьютер тияка ойнош үчүн бу жака алып келип ошо катыштырдык. Буюрса фестиваль майрамында ушул чемпиондорду Бишкек шаары көрүшөт. Андан аркында чоң жакшы жыйынтыктар бар. Ушундай иштерди жакшы. Медер мырза, айтсаңыз, быйылкы билим фестивалы айтып калдыңыздар Бишкек шаарында өтөт. 5 жыл бою тең Бишкек шаарында өткөн экен. Бирок азыр биздин телекөрүүчүлөрдө суроо туулду болуш керек. Бишкек шаарында гана, шаардык деңгээлде гана болобу же республикалык деңгээлдеби деген? Эми азыркы убакта бул Бишкек шаарында эле болуп келе жатат, бирок деген келечекте андан ары өнүктүрүп республикалык деңгээлге чыгарганга ниеттер бар. Бишкек шаарынын мэриясы аябай жакшы колдоп, бул жылы как раз 29 апрель Бишкек шаарынын күнү, ошо фестиваль менен Бишкек шаарынын күнүн чогултуп мэрия менен чечимге келип, ошо чоңураак бир майрам жасайлы Бишкектин тургундарына деп. Демек азырынча шаардык деңгээлде гана, Ооба. Жылда эле 5-жыл өткөрүлүп жатат экен. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү кандай болот башка жылдарга салыштырмалуу билим фестивалынан? Бул жылкы фестивалдын тематикасы сергек жашоо негиздери жана диний тарбия. Бишкек шаарынын тургундарын ошо сергек жашоо негиздери, массалык диний тарбия жөнүндө айтып берүү, көрсөтүү. Жана биринчи күнү ошо Диний тарбия академиясында жөн эле балдарды профориентационный дегендей кафедралар менен эле тааныштырып койбой, ал жерде Бишкек шаардык 3-чү маектеши болот. Ал жерде диний тарбия мугалимдери, мектеп директорлору, ушу спортко диний тарбия тиешеси бардык элдер чогулуп, диний тарбиянын көйгөйлөрүн, балдар кантип диний тарбияга келет, кантип чемпион болушат, жана анын ата-энелери балдарыбызды кантип тарбиялайбыз. Бул Бишкек шаарынын башкармалыгынан, диний тарбия башкармалыгынан Бишкекте кандай өнүгүп атат диний тарбия. Деги эле госагентство, ал мамлекеттик агентство диний тарбия боюнча алар келип республикада кандай өнүгүп атат диний тарбия. Ошо баардык көйгөйлөрдү айтып берип, эмне кылабыз, ошо маектешүү талкуу болот да, көйгөйлөр боюнча. Экинчи күнү болсо, ушул сергек жашоо негиздери деп жана диний тарбия деп аталгандыктан тематика спортко аябай чоң площадка бөлүнгөн да. Бул жерде ар бир федерациялардан Кайсыл жерде болот? Бул Курманжан Датканын эстелигинин жанындагы бардык жерлерде. Ал жерде футбол, волейбол, бадминтон, армрестлинг, бүт воркаут көптөгөн федерациялар келип, өздөрү мастер-класстарын өткөрүп, соревнованияларды, мелдешүүлөрдү өткөрүп, чоң бир спорттук майрам жасайт да. Жакшы. Биздин жалпы телекөрүүчүлөр үчүн дагы абдан кызык болуп турса керек. Бул жерде стөлдүн үстүндө дагы программалар турат. Бөлүшө кетпейсиздерби? Саат канчада, кайсыл жерде, качан болот? Мынакей Курманжан Даткан алдында болот дедиңиздер, Ошонун баарын да бул жерге жазылыптыр. Көрсөтүп өтпөйлү, Бул жөнүндө кичине маалымат берип кетсем болот. Бул биринчи күн, экинчи күндүн картасы толугу менен ушул жерде класстар кайсы мекемеге, кайсы уюмга таандык иш-чаралар боло турган көрсөтүлгөн. Бияк ар бир иш-чаранын аты аталып биякта. Ошол сааты менен саат 9:30-дан 28 апрель күнү башталат. Негизги багыт бул сергек жашоо образы деген лозунгдун алдында өтөт. Экинчи күн болсо ушул жана буга чейин айтып өткөндөй Курманжан Датка эстелигинин тегерегиндеги аянтчаларда. Ал жерде
ошол спорт агенттигинен тарабынан, Виспорт тарабынан уюштурулган спорт жарманкеси болот. Ошол жерде эле билим жарманкеси. Шаарда кандай уюмдар, кандай курстар, кандай бала бакчалар бар. Бардыгы ошол жерге чыгып, ошол уюмдар бул каталогко кирип, акысыз таратылат. Фестивалдын аянтынан ошол жерде бүт ичинде маалыматы менен телефон, дареги бүт баары бар ошол жерде. Бул фестивалга катышуу үчүн алдын ала катталыш керекпи? Же болбосо каалаган адам барып көрө алабы? Бул фестиваль бул чоң бир майрам. Чоң майрам болгондуктан фестивалдын эшиги ачык. Бардык катышуучуларга, бардык шаардын тургундарына, конокторуна, кичинекей курактан баштап, кенже курактан баштап чоң бир картайган биздин ата-апалар келип катышып кетсе болот. Эшиктерин ачык, бардык мастер-класстар акысыз, келип көрүп катышып кетсе болот. Неберелерин жетелеп келип, маанайы ачып, мындай ошол эле учурда биякта ыктыярчылар болот. Алар бүт баары жардам берет. Кайсы багы, кайсы иш-чара каякта өтүп жатканын жетелеп барып көрсөткөнгө чейин даяр. Анан дагы бир биякта сонун бир нерсе бар, ушул спортсмендер менен жолугушуулар болот атайын. Бир 3 ирет өтөт ошол жерде спорт чеберлери менен алардын бир ийгиликтери жөнүндө мындай сыр бөлүшүп, пикир бөлүшүп, балдар менен атайын балдар келип ошолорду катышып көрүп кетсе болот. Жакшы. Болсо чоң жетишкендик сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы өткөрүп алыңыздар бул фестивалда. Биз коштошпойлу болгоду 5-чи билим фестивалынан көрүшкөнчө дейли. Андыктан жалпы биздин телекөрүүчүлөрдү чакырып өтөбүз. Бишкек шаарында болуп өтүүчү 5-чи билим фестивалына барыңыздарды чакырабыз. Ошол жактан накта сергек жашоо болгон өзүбүздүн максатыбызды көргөзүп, жана сергек жашоо болгон багытыбызды баштасак болот. Бүгүн бизде конокто дал ушул 5-чи билим фестивалынын уюштурушулары болду. Биздин эфир уланып берет.